Урматтуу Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Өткүрбек Асылбекович. Эл жана мыйзам коомдук бирикмесинин жетекчиси катары сизге кайрылууну мен туура деп чечтим. Чубактын унундай ушул күнгө чейин эч бир тыянак чыкпай келаткан кылмыш иши боюнча анда учкай кеп салайын. Урматтуу Өткүрбек Асылбекович, 2017-жылы Ленин райондук ички иштер бөлүмү тарабынан 1-18-11-70 кылмыш иши козголуп, мына ушул күнгө чейин жабырлануучу тарап жабырланып келе жатат. Тилекке каршы Ленин райондук ички иштер бөлүмү тарабынан, прокуратура тарабынан, ошондой эле 1-Май райондук прокурору, 1-Май райондук ички иштер бөлүмдөрүнө келишпестик көрсөтүшүп, ишенбестик көрсөтүшүп жабырлануучу тарап. Андан кийин бул ишти Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгына өткөзүп беришкен эле. Бул жерде шаардык прокурору бул иш менен жакындан таанышып, ошол жерде кетирилген кемчиликтерди ачык айкын көрсөтүп берип жатса дагы, биздин ички иштер бөлүмдөрүндөгү тергөө амалдары жүрбөй жатканы биздин жарандарды өкүндүргөн. Урматтуу Өткүрбек Асылбекович, сизден сураныч, ушул кылмыш ишти дыкаттык менен өзүңүздүн контролуңузга алып, 1-18-11-70 кылмыш иши азыркы тапта Бишкек шаардык Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнө келип түштү. Муну менен мен эмнени айтмакмын? Себеби Бишкек шаардык ички иштер бөлүмдөрүнүн 3 району, 2 району, 1 шаардын бөлүмү тергей албаган бул кылмыш ишти биз ойлойбуз Свердлов райондук ички иштер бөлүмү тарабынан бул иш жүзүнө ашпайт. Себеби бул жерде кандайдыр бир тоскоолдуктар болуп жатканы бизди жалаң эле жабырлануучу тарапты эмес, ошондой эле эл жана мыйзам коомдук бирикмесинин жетекчиси катары мен сизге өтүнөр элем. Ушул ишти көзөмөлүңүзгө алып, ишти дыкаттык менен текшерип берүүңүздү биз суранабыз. Урматтуу Өткүрбек Асылбекович, 2 жылдын ичинде бир ишти тыянагын чыгара албаган тергөөчүлөр мына ушул күнгө чейин эч кандай аларга юридикалык баа берилбестен келе жатабыз. Ошондуктан сизден биз сураныч, ушул ишти алгылыктуу кылып текшерип, ушунун жыйынтыгына чыгып берет деген бизде өтө ишенич бар. Рахмат.